карагайдан да болот, жаңгактан да болот. Бардык нерседен чапса болот өрүктү, неме комузду. Бирок өрүктүн берген үнүн башка дарактар бербейт. Ошондон мынабул ошол өрүк дарагынан кыркылып тилдирип алынган жыгач. Мына ырчыларыбыздагы өрүк комуз деген ыры бар. Мисалы үчүн карагай комуз, жаңгак комуз деген ыр жок мисалы үчүн. Ошон үчүн ушул өрүктүн жакшы үн берерин, жакшы музыкалдык аспап болорун билишип, ошол өрүк комуз деп өрүк ырдагы чыгарган. Буну мынаундагы тилдирип алгандан сомдойт. Сомдойт дегени ушунун формасына келтирет. Мисалы үчүн мына чызып алып туруп, биз буну чабабыз мынанды. Чабып теше, обычно теше кыргыздын өзүнүн тешеси бар, ушул менен чабылат. Өзү бул дарак өрүктүн жыгачы теше менен уруп, баягы бизде искана деп койду, искана менен такылдатып уруп, тешип удар кылбаса үндү жакшы бербейт деп айтчу эле. Мен атам да комуз чапкан да. Мен атаман үйрөнгөм комузду. Буну чабып атканда дагы бунун өзүнүн өсүмү болот да. Бир жагына каратып чабып кетсе жарылбай чабылат. Анан кийин туура эмес чапкан болсо, тескери чапкан болсо жарылып кетип, баягы белгилеген жерден алыска кетип калат. Бир аз тиргектерди калтырып туруп, анан кайнатылат бул өрүк. Кайнатканда бунун чайыры чыгып кетет. Анан мына 2-3 жерден тиргек койсо бул куушурулуп кетет. Ошон үчүн ушунда чабып туруп, анан тешип туруп сууга кайнатылат. 3 сааттан кем эмес кайнатылат. Анан токтогулдун формасында чапса болот. Токтогулдун комузу да азыр алып туткузуп чертип жүрөт го. Мындай кылып таза жымсалдап, сылыктап тегиз болуп калат. Кырынын жукалыгы да 4 мм. Анан мына чаранын асты жагындагы неме дагы ушундай 4 мм бирдей болуш керек. Комуз жеңил болуш керек. Анан жеңил болгондо үн берет. Анан калың кылып чаап койсо ончо үн бербей калат. Анан капкак басылат мындай. Капкак басылды мына азыр эме. Мына жеңил гана болуп калат. Анан мына кулактарын тешип, мына эми таяр эле болуп калды. Кулагын салсак, анан акка күйгүзүлөт. Акка күйгүзүлүп, кийин аны сүртүп, майлап койсо, өрүктүн өзүнүн буга красканын дагы, лактын дагы кереги жок. Өрүктөн башка дарак эч кандай кызарбайт. Мына ошол өрүктү жымсалдап туруп, акка күйгүзүп туруп, акты кадимкидей эле акты сүртүп туруп, ак кургагандан кийин муну арчып ташап туруп, май менен майлап койсо, кыпкызыл болуп калат. Алла Таала өзү буну краскасын өзүнөн кылып койгон. Эч кандай дарак кызарбайт да. Өрүк комуз гана ушу жымсалдап бүтүп, анан кийин акты ак менен сүртүп, ак курганан аны арчып ташап туруп майласа, мына ушундай формада болот мына. Эми буга кулагын салып туруп эле кыл такса болот. Мына бүткөн комуз эмес, таяр комуз.
Қоңыр сөйлеп, сырын ашық айтқаны, ақ қарағай өз жүрегі қапқағы, сомы өрік қылчегі болса да, қырғызымның сыймықтан аспауы. Менен мына Ниязалы, Тоқтоғұл, Қарамолдо, Ыбырай, Атай бол шекелерге дағы сөз жазгам да, олар эми комуздун эң туу чокусу бир жагы биздин бешенебизге сызган, кыргызды улуулукка жеткирген комуз өнөрчүлүгү боюнча улуу кишилер. Мына Ниязалы мындай Ниязалыга да бир жазган жерим бар. Себеби мындайда бизде устаттан шакирттен ошо атадан балага, улуудан кичүүгө деп кетет. Эми ошо биз Ниязалыдан баштайбыз. Ага чейин да чоң улуу комчулар болгон. Эми алар дареги бар, дареги жок, баягы айтылып, делинип жүрөт. Бирок мына азыркы биздин оозго кире турган улуу адамдарыбыз биринчи Ниязалы. Биринчи Калык чыгат экен, экинчи Эшмембет чыгат экен. Анан Ниязалова үчүнчү чыгып эле анан койнунан комузун алып, күйлөп анан ошо бактин башынан атты койгон жерден бактин башына чейинки аралыктагы аттардын жүрүшүн өзүнчө келтирип анан баягы арсар деген себеби алдыга да жетпей калды, артта да калган жок, ортодо келатат да. Анан ошону анан күүгө салып туруп минтип черткен экен. Ниязалы, Токтогул, Карамолдо, Ыбырай, Атай, мына бул шекелер баш болгон улуу көч мындай айтылат да. Мен Ниязалыга мындай деп жаздым. Тарыхын айтып кайрыктын, талантка таасир жайылттың, гүл каралаш күй чертип кубатасы атыктың, токомо берип чоң чыкты, топту шакирт эл чыкты. Токтогулга жаздым. Топ толо ырга куржуну Токтогул тоонун булбулу ташкындап талант бир четтен тогуз кайрык күй черткен. Санжыра айтса осуят, сайраткан күзү насият. Насият деген күүлөр бар да. Улуудан кичүүгө, атадан балага деген сыяктуу. Анан эми Карамолдого минтип жаздым. Булар кара күнүн алпы деп коет. Ошого кайрыгын издеп элиңдин сен кара күүгө берилдиң. Элпек чертип эргүүгө жардамы тийди көлүңдүн, жаратам деп залкар күү сен жарымын бердиң өмүрдүн. Жарымын эмес, бул киши баарын берип койгон да. Ал эми Ыбырайга мындай жаздым. Өрүктөн комуз чап дедиң, карагай капкак жап дедиң, так сүйлөп таза үн берет, иче кылдан так дедиң, терип чертип кайрыкты ал дедиң күүдөн байлыкты. Ушу менин комузумда турган иче кыл. 14 мамлекеттен адамдар келди. Ошондо жанагы мен черткен Атилахан күүсүн биз комшулар ансамбль ойнодук. Ошондо башка мамлекеттен келген адамдар эмнегедир өтө жылуу кабыл алышып, анан Казакстандан келген бир музыковед эже бар экен. Абдан өзүн өзү басыла албай ыйлады. Ушул күүнү уккандан кийин. Анан Нурак агай эмне болду деп чочуп кетти да. Ыйлап атса эле эмне болду деп чочуп кетти. Анан ушундай дагы керемет күй болобу? Ушундай дагы сиз ушундай күүлөрдү чыгардыңызбы? Мен өмүр бою ушундай музыканы жактап келген адам болуп катары ушул күүнү мен өзгөчө бааладым деп сүйүнгөнүнө батпай ыйлады да. Саламатсызбы?
Жакшы, кандай? Өзүң жакшыбы, иштериң жакшыбы? Рахмат. Содасыңбы? Комуз алайын деп келдим эле. Ооба, комуз бар. Комуз жасайсыз да. Кана үй жака. Көрөлү деп келдик эле. Мейли. Бирөөсүнү кече бүтүрдүм, бирөөсүнү бүгүн. Мынасыны бүгүн бүтүрдүм мынасы. Эме намаз бекенин камсындай отурат намаз. Жакшы экен комузуңуз. Насип кылып эми сага буюм болуп калсын эми ушул комуз. Ооба. Мен берки комузумду анан жана жыгачтарымды алып келип берем. Чоң атамдын эртең мененки таңда бизди комуз жерде ойготор эле. Ал убакта жаратылыштын керемети бир башкача. Эртең менен биз уктап жатканда жылкыларды дүүртөп айдап келип, жылкылардын үндөрү, анан бээлерди байлап келип, анан атам жан баштап жатып алып комуз чертер эле. Биз анан уйкусунун арасында комуздун үнүн угуп жатар элек. Эмнегедир ошол бир башкача балага таасир берет окшойт. Мен үчүн комуздан башка дүйнө бир жарык окшоп сезилбейт да. Ошондуктан мен кесибим дагы, өзүмдүн шеригим дагы, жан дүйнөм дагы комуз болуп келатат. Сөз менен жаш муундарга, кийинки муундарга ушул нерсени калтырып кетүү комузга караганда жеткиликсиз болот да. Мисалы, мен өзүм окуткан балдарга комуз чертип берсем, комуз менен ырдап берсем, ушул кайрыктардын кереметтерин түшүндүрүп берсем, алар мени бир ичимдеги айта албаган нерсемди жөн эле көз караштан эле бүт түшүнүп алышат да. Бир өзгөчөлүгү кыргыз элинин комузу бир башкача үн берет да, башка жактагы башка улуттардын аспаптарына салыштырмалуу. Бул бир кандай десем, бир жагымдуу, жанга жагымдуу, бир рахат тартуулаган бир өзгөчө үн берет да, өзгөчө коңур добушу бар. Анан бул комузга камтылган күүлөр кыргыз элинин тарыхын баяндайт. Алардын улуу мурасы экен, улуу эл экен, улуу байлык бар экен. Эч качан түгөнгүс бир өзөк экенин, түгөнгүс бир ырахат экендигин сактап келет да ушул комузчу.